Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuhu. Туугандар кандайсыздар? Мен бүгүн сиздерге бонус сабак тартып коеюн деп чечтим атайын марафонго катышкан айымдар үчүн. Себеби бул суроолорду келишин күттүүдөмүн. Себеби бардык курстарда катышканда бул бармак соору, тырмак тиштөө, мастурбация, денесин кыймылдатуу тууралуу суроолор келет да. Ошондуктан силердин балдарыңыздар кичинекей болсо бул адаттардын алдын алуу үчүн балдарыңыздар чоңоюп ушул адаттар бар болгон болсо буларды кантип калтыруу керектигин, каяктан пайда болот негизи булар. Ошолор жөнүндө сиздерге кичине айта кетейин. Биринчи бармак соорудан баштасак, кол соору, илептерин соору, чач соору, ушул сыяктуу негизи эле мындай көбүнчө баш бармактын соору кеңири таркалганда бул соору каяктан пайда болушу мүмкүн? Кичинекей балдардачы. Биринчи эле буларда баягы биз эриндерине көп тийгизебиз, жаш балдарды өзү оозунан такыр өппөш керек да. Эң микробтор көп жер бул биздин оозубузда, балдардын оозун өппөшүбүз керек. Мурунга, жаакка тийгизе берүү, алаканга тийгизип, анан жаркыраган жарык балада дайыма турса уктап атканда, мисалы свет деле жандырып коет го, жапжарык кылып, секин мындай тозуп коет го, бул светтерди делечи көлөккө тоздуруп коюшубуз керек да. Ошон үчүн баягы балдардан көбүнчө көлөккө тоздуруп караараак жерге жаткызышат да. Бул дагы жарыктык балдарга сөзсүз өзүнүн терс таасирлерин тийгизет. Үндөр катуу чыккан, бир токтобой эле бир дайыма телевизор коюлуп турган болсо, буларда баланын ошол илептер соору же кол соорусуна алып келет да. Буларда тукум кушулук да кетет. Атасы кичинекейинде колун соргон болсо, баласы да кийин сорушу мүмкүн. Бул дагы бир себеп болуп кетет да. Анан бул бармакты сорууга алып келген психологиялык факторлорду айта кетейин. Булар эрте эмчектен чыгаруу. Эрте эмчектен чыгарбаганга аракет кылыңыздар. Балдарды өзү 2 жашка чейин эмизген жакшыраак да. 2 жашка чейин биз балдарга толук кандуу баардык витаминдердин бердик деген сыяктуу мындай акысына кирбейбиз да. 2 жашка чейин эмизбесеңиздер акысына кирип калган болосуздар. Эгер ден соолугуңуздар уруксат бербеген болсо, анда башка нерсе. Эгер ден соолугуңуздар уруксат берген болсо, сөзсүз 2 жашка чейин эмизгенге аракет кылыңыздар. Эртеле бөтөлкө дагы эмес, бандай кашык менен берүү. Балада 2 жашка чейин соруу функциясы иштеш керек да. Сиз эмчектен чыгарсаңыз дагы, сен 1,5 жашында чыгарып койдуңуз, 1 жашында кийинки баланы төрө турган болуп калдыңыз, боюңузда бар болуп калды. Бутылкалар бар го, бутылка менен балдарды соргонго сүт беришибиз керек, сууну да ошо бутылка менен беришибиз керек да. Балада 2 жашка чейин соруу функциясы, соруп туруш керек да ошо бутылкалардычы. Биз эртеле кашык менен берип коебуз го, бутылка менен бербей. Мына ушулар дагы балдарда ушул тырмак тиштөө, бармак соорулар адаттарына алып келет экен да. Анан интернатка берип коюу, албетте, ооруканага жаткызып койгондо, анан кээде сутка садиктерге таштап коюлат балдар, ошол мезгилде пайда болот. Анан балдарды өтө катуу ороп, мындай катуу оробуштар болот го, баланын денеси ыңгайсыз, ушундай катуу оробуштар менен ороп койгондо бала тынчсыздануусу көбөйүп кетип, өзүнө ушундай нерселер менен алаксытып баштайт да. Анан албетте ата-энесинин бөлүнүү, алыс ата-энеси таштап кетүү. Бул бармак соорулар көбүнчө балдардын уйкусун бузат, аппетитин бузат, ушулардын бузулушуна алып келет да. Кичинекей кезинде, балдарыбыз кичинекей кезинде бул бармак сооруларды биз жөн гана норма катары көрөбүз. Бар эле соруп чоңойгон деген сыяктуучу. Анан дагы айта кетейин, баланы баягы эмизгенде режимин бузуп алабыз го, ошол мезгилде дагы пайда болот да. Баланы кээде шашылып эмизип, болду кийин эмизем деп чала эмизип туруп кетебиз, же болбосо режимин бузуп коебуз. Бала ачка калып, кыйкырып, бакырганда гана келип шашылбай, тойлордо, жолдо эмизе албай калабыз го. Болушунча баланы өзүнүн убагында эмизгенге аракет кылыңыздар. Анан баягы чала той кылып эле таштап кетип калбаңыздар да, тойгузуп туруңуздар баланычы. Ошол мезгилде, ошол учурда дагы балада бул адаттар пайда болуусу күтүлөт да, кийин акыл чоңоюп баштагандачы. Анан бул бармак соору энурез менен кекештенгенге караганда, булар бала акыл эсине кирип баштаганда эле тез эле жоголуп кетчү нерселер да. Көп деле кыжалатчылыкты пайда кылбайт да.
кашык менен баланы тамак бере баштаганда буларга баягы эме да кошулат да, баягы чачын кармап тиштейт, анан баягы эме кылып калат го, кандай десем, кулак кармап уктап калышат балдар. Кулağыңызды кармап калат, же бетиңизди кармап уктайт, же мурдуңузду кармап уктайт го. Ушундай бирденеңизди, же көкүрөгүңүздү кармап уктап калат да. Ошол дагы баягы эрт эле бутылка менен бербей, 1,5 жашында эле кашык менен бере баштаган. Кашык менен деле бере бериңиздер, бирок бутылка менен да бериңиздер да, баланын соруу функциялары иштеп турсун, мындай түшүнүктүү эле болду деп ойлойм сиздерге. Анан баары жакшы болсо, бала 1 жашында, 2 жашында эле эч сорбойт, тырмак тиштебейт, чачтарын тарткылабай, ушундай пайдасыз адаттары жок болот да балдардачы. Эгер балдар чоңоюп калган болсо деле, ушу бармак соорулары жоголбогон болсо, анда буларда капалануу, тынчсыздануу, курсак ачып, тынчсызданып кетет го. Мектеп, садикке барганда делечи, мисалы үчүн ошол мезгилде да өздөрүнүн алаксыздыгы үчүн бармактарын сооруп баштаганды адат кылып башташат да, же таштай албайт. Мурунку адатты ташталган болсо да кайта пайда кылып алышы мүмкүн. Бул адаттар эч кандай пайдасы жок да, зыянын гана алып келет. Бармагын сороо берген балдардын тиштери кыйшак чыгып калат, жабактары туура эмес чыгып калышы мүмкүн, мындай болуп калышы мүмкүн да, ушундай өзгөрүүлөр пайда болуп кетет. Андан дагы тез кусуп калган адат да пайда болот, кийин чоңоюп баштаганда кусуп, анан каны азыраак болуп калат. Анорексия оорусуна жакыныраак болуп калышат да. Буларчы ушундай терс жактары көбүрөөк да, булардын пайдасы жок. Алардын алдын алыш үчүн сиздер мен айтып өттүм, эмчекти убагында бериңиздер, баланын режимин бузбай, алыс таштап кетпеңиздер, өтө көп баланы кыжаат кылбаңыздар, тынчсыздандырып кечке уруша бербеңиздер. Анан күйөөңүздөр экөөңүздөрдүн урушуңуздарда баланын көзүнчө жок кылыңыздар, азайтыңыздар. Ата эненин урушу ушул жаман адаттардын баардыгын пайда кылат. Эгер бала чоңоюп калса деле, бармагын сороо берген болсо, мындай кээде өткөл курагы 5-класс, 6-7-класс, 8-класстарда да байкалып атат да. Булар эмне үчүн бармагын сороп калат? Кичинесинде соргон эмес, бирок сороп калат да, бул адатка айланып калат да, өздөрү деле байкабай калат да балдарчы. Буларга физикалык чарчоо, денесинин өтө чарчап калуусу түрткү болот. Тынчсыздануу, дайыма тынчсызданып, ата энем дагы урушуп кетсечи, мен да урушуп койсочу, мени күнөөлөп койсочу деген сыяктуу. Анан коркуу, страх, ата энесинен дагы коркуу, страх, мугалимден коркуу болушу мүмкүн, же классташтарынан коркуу болушу мүмкүн. Анан сезимдердин кысылышы, бул сезимдердин кысылышы өтө баягы тартынчаак, тартынып, өтө катуу күлүп, кайта өзү тартынып калып, багындай өтө көп кайгырып, өтө көп сагынып, ушулар дагы балдардын бармак соорусуна алып келет да, чоңоюп калса дачы. Анан эмне кылышын билбей, мындай ыңгайсыз абалга калып калат го балдарчы. Биз өзүбүз да балдарыбызды ыңгайсыз абалга калтырып коебуз да. Сен ушинтпедиң беле, бул балага өзү эч нерсе жакпайт, бул ушинтет деп башка адамдарга эле актана берет экенбиз да. Мен ушуну көп байкадым. Бул бала ушундай, ушинтет да, баягы кийим алганы барганда делечи. Бул балага анча ушундай жакпайт да, ушуну эле ала берсең болот деп андай сатуучуга кошулуп кетебиз го. Бала биз ар дайым кандай гана болбосун балабыз тарап болушубуз керек да. Балабыз бизден дайыма колдоо күтөт, ошол колдоону биз балдарыбызга көрсөтүп беришибиз керек. Биз балабызды колдобой эле, биз башка өмүр көрбөгөн эле бир адамдарды колдоп кеткен учурлар болот экен да. Туура эмес апалар. Мен өтө көп байкадым ушул нерсеничи, өтө көп байкадым. Балаңыз эми адашышы мүмкүн, кичинекей балдар деле бир нерсени төгүп алса, же бетин шалтак кылып алса, бул ушундай шалтак болуп жүрөт да деп, балаңыздын кыйгылыгынан сиз өзүңүз уялып кетесиз да. Анда уялбаңыз. Баарыбыз да бала болгон, баарыбыз балалыктан келгенбиз. Шалтак болот, ыйлайт, жерге жата калат, ушундай учурлардан өткөнбүз. Сиз балаңыздын кылыгы үчүн эч качан уялбаңыз, эч качан. Анан жагымсыз сезимдердин көп болушу, ошо жагымсыз сезимдер деген эми ошол ыңгайсыз калуу, уялуу, тартынуу деген сыяктуу да. Анан ооруп калганда бир жерлери жара чыгып калса, буларда бала тынчсызданып баягы
өзүн алаксыздыгы үчүн ушу бармактарын соруп калган өздөрү да байкабай калат да. Анан эң негизгиси бул жерде балдар бир нерсеге аябай кызыгып туруп ага жооп ала албай калат да. Ушул учурда аябай кызыгуусу күчүп, эмне болду экен дейт. Дайыма сиздер балаңыздарга жооп бергенге аракет кылыңыздар. Кыска мынча калып кетип, бала ушулда жаман адаттарды пайда кылып башташат да. Тиш жак формаларын бузат деп айттым, ошон үчүн бул адатты баладан алысташтырганга аракет кылыңыздар. Жаңы балаңыз баягындай кол сору ушул адаттарды пайда кылып баштаган болсо, сиз баягы жвачки берип коюңуз, леденец бериңиз, ар кандай бала көпкө чейин соруп жеп турган оозуна бир конфеттер болот го, ошолордон берип коюңуз, семечка бериңиз. Ушулар ушул адаттан калтырат да, биринчи этап башталган болсочу. Биз бала жаныбызда жүргөндө, эми үйдө чогуу жашайбыз го. Тамак кылабыз, бир нерселер кылабыз, ачуубуз эле келе берген болсо, ошол үйдөчү биздин ачуубузга коллектив жинибизге тийип коюшу мүмкүн. Эчтен бирөө бир туура эмес сөз сүйлөп коюп, ачуубузга тийип калышы мүмкүн. Ошолордун баардыгын үйгө келип кулжуңдап тамак кылып аткан болобуз да, ошолордун баардыгын бала өзүнө алат да. Сиз балага эмнеге ачууланып жатканыңызды түшүндүрүп коюңуз. Же болбосо балага ачуулансаңыз, анын себебин түшүндүрүңүз. Мен өткөндө ушундай учур болду да. Мен үйгө бараттым эле, базардан орто сайдан өтүп калдым. Анан муну алып алайынчы деп эле баягы пакетим оор болуп кетти да. Анан алып чыккандан кийин үйгө баргыча аябай ачуум келди да. Азыр 2 балам болуп туруп ушунтип оор пакет көтөрөм. Булар пакет көтөргөнгө жараган жок деп өзүмчө эле ачуум келип үйгө жетейин деп кирип калдым. Анан буларды кантип урушам дейм да, уруш таба албай атам да. Аларга мен өзүм чакырган жокмун, өзүм күнөөлүүмүн. Алар эчтекени билген жок, бизди көтөрүшмөк деп ойлонсом дагы өзүмдүн аябай ачуум келип, алгыла пакетти деп киргенде эле мындай башка тон менен кирип калдым да. Анан балам айтып атат, эмне ачууланып калдыңыз, аябай мындай кызарып кетипсиз го депчи. Мен аябай ачуум келип атат. Пакетти көтөрүп келгениме, ушулар силерди көтөрсө болот эле, мен көтөрүп калдым деп ачуум келип, ушундай нерв болуп атам десем, апа, биз эч күнөөбүз жок да, бизге айтсаңыз биз көтөрүп келмекпиз. Сиз экинчи мындай продукт алып келбең деп биз дайыма эле айтабыз го, өзүңүздү кыйнабаң деп айтабыз го десе. Анан кайтадан унчукпай отуруп калдым да. Анан бөлүнүп кухняда отуруп калсам, эмне болду дейт, мен кичине нервимди өзүмө келтирип алайын, дагы деле ачуум келип атат десем, күлүп калышты да, каткырыпчы. Ошо биз эмне ачуубузду келип атканыбызды сөзсүз балдар менен бөлүшүп турушубуз керек. Же унчукпай эле кулжуңдай берген болсок, балдар аны дайыма өзүнө алып ала берет да. Апам кантип капа кылып койдум, мага кулжуңдап атабы, мен дагы эмне туура эмес кылып койдум деген тынчсыздануулардын баардыгы ушул жаман адаттарды пайда кылат. Апалар, ачуубуздун себебин айтайлы же ачуубузду көргөзбөйлү балдарга, Анан денесин кыймылдатуу, денесин кыймылдатып калат го балдарчы. Эмнеге кыймылдатышат булар? Апасынан ажыраганда өтө көп тыюу сала берсек, аны кылба, муну кылба, кармаба, суу болосуң, эчке чыкпа, үйгө кирбе деген сыяктуу тыюулар өтө көп болгондо бала да эмне кылышын билбей калат да. Мындай кыйналып кетет да. Сиздер өзүңүздөрдү байкап көрүңүздөрчү, андай кылбайсыздарбы? Анан балдар мынтип денесин чайпап калат да. Анан буларды интернетке берип коюу азыр мода болуп атабы, эмне билбейм, балдарды интернетке берип коюу. Бир жака конокко барса, бир жумага бир жака барса, Москвага кеткенде деле балдарды интернетке таштап койгондор дагы балада ушундай денесин кыймылдатуу пайда болуп калат. Анан албетте үйдөгү уруш жаңжалдар дагы баланын денесинин кыймылдатуусуна алып келет. Сезимдер, физикалык кыйналуу дагы ушул нерсеге алып келет. Бул эгер биз байкабай койгон болсок, денесин кыймылдатса деле унчукпай маани бербей койгон болсок, булар башын урганга алып келет да. Баягы кичине эле ачуусу келсе, баштарын ургулап, мына мен баягы өзүн күнөөлүү сезип, өзүн жазалайт да, мына мен өзүмдү жазалап атам деген сыяктуучу. Булар дайыма өзүн күнөөлүү сезип калат. Өзүн күнөөлүү сезим менен жашоо бул өтө оор, билесиздерби?
мындай адамдар суицидке дагы тез келип калат да. Денесин кыймылдатып баштаган болсо дагы башка нерсеге аласыздар. Көбүнчө балаңыздардын жаныңызда болуңуздар, баягы мээрим бергенге аракет кылыңыздар, жакшы сөздөрүңүздү аябаңыздар. Андан кийин мастурбация кичинекей балдарда кантип пайда болот, эмне себептен пайда болот деп аябай көп суроо келет да. Себеби көпчүлүк апалар байкап калышат балдардынчы. Буларда кайсы учурда пайда болот? Дене байланыш жок болгон учурда. Ошон үчүн балаңыз менен дайыма тез көп кучакташып туруңуз деп айттым. Дене байланыш жок болсо, сиз балаңызды урсаңыз, түртсөңүз, жулкулдатып койсоңуз, бала аябай мындай капа болуп ичинен денеси жыйырылып калат да. Ошо денесин жазыш үчүн ушундай мастурбация кылгандарга барышат да буларчы. Анан чочуганда, чочуп калса, коркуп калса, анан биз кыймылын кечке тыя барсак, секирбе, отур, жүгүрбө, сен акырын кыймылдайсың, тез бас деген сыяктуу кыймылын тыя берген болсок дагы ушул нерсе пайда болот. Анан албетте бул жагы ооруса баягы жуубай коет. Мен жазып чыгардым го сториздечи, жуу апам жуу деп айткан эмес, мен жуусу ачышпай каларын билген эмесмин. Ачышып кычыша берип ушул жагым кармалап атып мастурбацияга өтүп кетти депчи. Эркек балдарда деле ошол жуубаса кычышат, зуд пайда болот, ошентип кармалап атып булар баягы мастурбацияга айлантып ийишет да. Ошон үчүн таза кармаңыздар. Эч кандай бандай гель мел колдонбой эле бул балдарга аллергия чыгарып ийбесин. Жөн эле таза суу менен эле жууп туруңуздар. Ысыктын күнүндө, суукта гигиенаны жакшы карагыла апалар. Балага жоопкерчилик алдыкпы? Жоопкерчиликти алалы. Андан кийин мындай талап күчтүү болсо, сен мынаны окушуң керек, сен мына ишти кылышың керек, сен көп күлбөшүң керек, сен таза кармашың керек деген сөз. Эми бала кээде булап коюшу мүмкүн да. Өтө талап катуу боло берген болсо да бул мастурбациялар пайда болуп калат. Анан балдар, эркек балдарыбыз көбүрөөк кылат кичинекей мезгилиндечи. Чоңоюп барган сайын тескерисинче балдардыкы азаят, кыздардыкы көбөйүп баштайт да. Кыз балдардыкы. Эмне үчүн буларды балдар кылат экенин айтып өттүм. Эми ушул айтып өткөндөрдү силер болтурбаганга аракет кылыңыздар. Мастурбация убагында балдарыбыз жөн эле мындай колу менен эле кылбастан булар бир буюм жерге жетип алып деле кыймылдап, бир буюмга тийгизип алып, чочосунга тийгизип алып деле өздөрүнчө кадимкидей мындай приступ алгандар болот да. Көздөрү аңтарылып, жөн эле шилекей алып, кызарып, таттарынан титиреп кеткен учурлар кездешет. Мындай апалар да көп жазышат маңачы. Сиз кирип калганда, ошол учурда сиз кирип калсаңыз, бала аябай кыжырланат да, ыйлап. Эч ким кирбесин мен ошону кылып атканда деген талапты айта албайт дагы. Анан бул балада кежирленүү, тамак жебей, өзүнчө мындай бунт коюу кылат да. Жүрүм турум өзгөрүп, оюнчуктарга кызыкпай калат, ойнобой калат, пассивный болуп баштайт да. Буларчы эптеп эле жалгыз калып эле ушул мастурбацияны кыла калайын деген сыяктуучу. Буларды сиздер биринчи байкап калган болсоңуздар, эмне кылып атасың деп баланы чочутпай, акырын эле көрмөксөнгө салып коюңуз дагы. Анан баланы дайыма бош эмес, өзү жалгыз эмес калтырган, өзүн жалгыз калтырбаганга аракет кылыңыздар да. Баягы чогуу ойноңуздар. Чогуу ойногон бул нерселерден алып чыгып кетет. Булар кичинекей да азырчы. 2 жаш, 3 жашта байкалып атат да. Элестетиңиздер, мен ушулар жөнүндө айттым да азырчы. Башка ой менен аластып кетиңиздер. Чогуу ойноңуздар, сүрөт тартыңыздар, токуңуздар, пазл чогултуңуздар, кубик чогултуңуздар деген сыяктуу ушундай колдору бош болбош керек да бул балдардынчы. Анан тырмак тиштөөнү дагы айтып өтөйүн, буга кошуп кетейин. Тырмак, терилерин тиштөөчү. Бул биринчи этапта башталса, алаксыз оңой, баягы эле бармак соргондой эле жвачки, леденцы, корозган сыяктуу канттар менен алаксытып кетсе болот да. Жаңы башталып атканын көрсөңүзчү, колдун ордуна аларды корозганттарды чупа-чупс деп коеюн, чупа-чупстарды соруп калышат да.
Анан колуна ачуу нерсе же май шыбап койсоңуз, бир жыты жаман бир дух издеп койсоңуз, жытынан көңүл айланып эле сурбой калышы мүмкүн да. Анан бирок булар баягы экинчи этапка да өтүп кетет да. Чоңоюп, булар адатка айланып таштай албай калышат да. Булар каяктан пайда болот? Көбүнчө тырмак тиштөө бул чыдамсыздык күтүүдөн пайда болот. Биз балдарды көпкө күттүрүп койбошубуз керек. Кантип, мисалы үчүн, паланча күнү тойго барабыз. Бала аябай чыдамсыздык менен күтөт, ал тойго апарбай коебуз. Бала да мындай капа болот да. Биз сөз бердик, бирок сөзүбүзгө турбадык. Анан бул дагы өзүн алаксытууга келет да. Тырмак тиштүү дагы балдар өздөрүн алаксытып баштайт да. Көңүл буруу жетишпейт. Тырмак тиштеген балдарга албетте, эгер сиздин балаңыз тырмак тиштеген болсо, көңүлүңүздү көбүрөөк буруп коюңуз. Жазалоо, чочутуу, анан өзүн күнөөлүү сездирүү да тырмак тиштөөгө алып келет да. Кантип өзүн күнөөлүү сездиребиз? Сен болбогондо, ушуну сен туура эмес кылдың. Дайыма сен айыңа биз урушабыз. Ушу баланын айынан деле ушуп кетишет го, атасы менен апасы, же ошондо деле бала өзүн аябай күнөөлүү сезет да. Тырмак тиштөө адаттарды пайда кылып башташат. Чоңоюп калган балдарыбыз болсо, мугалимдери менен келишпесе, классташтары менен келишпесе, алар кошпой койгон болсо дагы ушундай адаттарды пайда кылып алышат да. Эми караңыздар. Булар менен ушу адаттардын баарын айтып өттүм. Бармак сооруу, мастурбация, тырмак тиштөө, денесин кыймылдатуу деген сыяктуу. Булардын баардыгын балдар менен дайыма эми эртеден кечке эмес, эми күнүгө да, үзгүлтүксүз күнүгө чогуу ойноо. Аларды дайыма алаксытуу, иш дайындап берүү, өзүнүн жашына ылайыктуу иш дайындап берүү. Бүгүн аны кыл, эртең туруп алып, сен муну кыласың деп эмес, балаңызга сенин жумушуң балам, гүлдөргө суу куюш сеники, тоокторго жем бер, мышка суу бер, сен жумуштарың деген сыяктуу кичинекей жумуштарды дайындашыбыз керек. Анан кечинде сөз тамактан кийин чогуу ойногонго аракет кылыңыздар. Сүрөт тартуу, токуу жасоо, физикалык упражненияларды жасоо, тоо ойнолор, ушундай баланы тез эле алаксытып кетсек болот да. Эми эле ушул адаттардын пайда кылып атканын байкасаңыз, балдарды оюн караак, алар аябай оюнду жакшы көргөн мезгили, биз ушундай түрлүү оюндар менен балдарыбызды ал адаттардан алып чыгып кетсек болот да балар. Сиздерге бул сабак пайдалуу эле болду деп ойлойм. Эми себептерин айтып өттүм да. Эмне себептен пайда болот? Ошол себептерин карап туруп, ошол себептерин болтурбаганга аракет кылыңыздар. Убагында эмизиңиздер балаңыздарды, убагында мээрим бериңиздер, көңүл буруңуздар, мактаңыздар, жакшы сөзүңүздөрдү аябаңыздар. Анан эң негизгиси чогуу ойноңуздар. Балдарыңыздарды көпкө күтүрүп койбоңуздар, алдабаңыздар. Эч качан бала тарбиялоосунда дагы жалган болбош керек апалар. Баланы алдабаңыздар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.